Бул бактылуу күндөр бир убактарда силерге тарых болот. Квартираны төлөй албай, анан окуудан да калбаш керек да. Анан төлөй албай мен эмне болгом? Мен 3 ай көчөдө жашагам. Кудайга болгон сезим, ишеним, анан аракет да. Бул жерде азыр ушу киного көз жаш болуп аткан карындаштарыбыз кийинки турмушта эч кандай көз көзүңөрдөн жаш акпасын. Эң мындай астыда жүргөн ар дайым ушул жерде окуп, жатып чоңойгон, мен менен чогуу бирге болгон классташтарым да. Мындайча айтканда 70-80% өпкө иштен чыгып болгон. Муну 4-чү стадия деп коет. Байке, жакшылап карап берип коюңуздарчы. Кудай, неге именно биз, неге бизди өйтүп кыйнап атасың? Мына кыздарың эле жаш. Мына ошол кыздарга сенин мээримиң, сенин камкордугуң аябай керек. Келинчегиңдин ичери суусу түгөнүп баратат. Эжамга 2-3 ай эле калды дешти. Эртең апаңа барып туруп, үйгө эртерээк келчи деп айтпасам да? Мен муну кийерчи. Майжан мени укса. Ассаламу алейкум достор. Мына биз бүгүн номер 1 интернат мектебине келдик. 70 жылдык тарыхы бар мектеп интернатына келип бүгүн биздин керексин кинобузду мына ушул балдарга тартуулаган жатабыз. Буюрса ушул балдарды балдар биздин келечегибизде бекер айтылбайт экен да, ошол үчүн балдардын да көңүлүн алалы деп биз бүгүн келип калдык. Жакшы бир күндөрдүн бири. Мен ойлойм, бул да болсо дагы ушул 1 интернат мектебине келдик. Азыркы учурда ушул балдарга дагы кино көргөзөлү деп келдик. Мен ойлойм, биз дагы бул жакшы жашаган, жакшы нерсе. Анткени бул жакта окуган, жашаган балдарга, кыздарга дагы бул кино болсо дагы бир орусча айтканда бир аз да болсо стимул болот, бир аз да болсо күч берет деп ойлойбуз. Ошол максатта жакшы ниет менен келип калдык. Буга чейин биз чоң кинотеатрларда гана эмес, онкология менен ооруган, ушул кинобузга байланыштуу онкология менен ооруган, ооруп, ушул оору менен күрөшүп жүргөн адамдарга да коюп келгенбиз. Алардын да батасын алып, алардын да жакшы сөздөрүн алып келдик. Кудайга шүгүр. Эми бүгүн кезек келип, ушул 1 интернатка келдик. Балдарды колдон келишинче көбүрөөк батырып, баарына көргөзгөнгө аракет кылабыз. Мен ойлойм, буюрса бул жакта дагы ушунча балдардын арасынан келечекте чыган актер, чыган инсандар чыгат го деп ойлойбуз. Буюрса ошого жакшы маанай тартуулаган келип калдык. Чоң рахмат. Бүгүн ушул биз үчүн мындай жагымдуу болгону турат. Себеп дегенде бүгүн Кыргызстандын аймагында ушул кинематография тармагында дагы абдан чоң кызыгууну жараткан, тарбиялык мааниси өтө зор, адамдар бири-бирине керек экендигин чагылдырган абдан жакшы кинону бүгүн силерге тартуулаганы турушат. Бул жерде ар бирибиздин бири-бирибизге болгон мамилебизден баштап, үй бүлөнүн ичиндеги ата-энебиз, бир туугандарыбыз, ошолор менен болгон карым-катнаштар бардыгы ушул кинодо мазмуну боюнча абдан кеңири чагылдырылгандыгын көрөбүз. Эң кыргызда жакшы сөз бар, эң биринчи байлык бул ден соолук деп. Ден соолугу бар адам бардык жерде өзүнүн ыңгайлуу жашоосун өзү кура алат деп белгиленген да. Бирок ушул кинодо биз ушул ден соолуктун баркы Кудай Таала берген ушул байлыкты биз кандай пайдаланып атабыз? Ошону кандай жүгүртүп атабыз? Ушул жөнүндө сөз боло турган кино экендигин азыр бардыгыбыз билебиз. Бүгүн кино жаратуучулар, ошол кинодо аткарган каармандар силер менен дагы бетме-бет отуруп баарлашканга бүгүн келди силер менен. Бул биз үчүн аябай экрандан көрүп, бирок жанынан көргөн бул башкача экен деп ойлойм. Ошон үчүн мынакей кинонун аягында силер кеңири таанышасыңар, кайсыл каарман кандай роль аткаргандыгын сиздер менен чогуу көрөбүз. Ошондуктан урматтуу окуучулар,
силерге атайын келип аткандан кийин өзүңөрдүн маданияттуулугубузду, адеп ахлактуулугубузду, тартиптүүлүгүбүздү терең ой жүгүртүп көрсөтө алабыз деген ойдомун. Эгерде ушулардын баардыгына мүмкүнчүлүгүбүз бар болсо, анда кинону көрүүгө силерди чакырам. Мына бүгүн ушул жагымдуу көзүрмемди бизге тартуулоого биздин Темирлан агай абдан чоң көмөкчү болду. Ошон үчүн азыркы сөздү ушул Темирлан агайга берели. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу менин кичинекей досторум, кыздарым, балдарым, силерди көргөнүм өтө кубанычтамын. Кино жактыбы? Баракелде. Мынакей анда кино жакса, дароо сөзгө өтөлү. Кудай буйрса ошол. Мен өзүм барып кино театрдан көрдүм кинону. Мен ар бир кинолор чыгып атканда мындай көрүп турам. Анан көргөндө эле мага да дароо жагып калды. Аны мен шарт эле биринчи мектепте ойлодум. Биякта жалаң 5ке окуган кыздар, балдар бар. Булар көрсөтүш керек деп анан чыгармачылык жааматка сурансам, болду деди. Анан күттүк бир аз. Анткени чакырган адамдар көп. Анда буйрса анда ошол чыгармачылык жааматка сөз берсек, кандай дейсиңер? Саламатсыздарбы? Силер менен ушул жерде жолукканыбызга абдан кубанычтабыз. Бизди ушака чакырган агайларыбызга Алла ыраазы болсун. Анан биздин биринчи сөздү ушул киного демөөрчү болгон биздин Альянс Мебелден биздин Талант байкебиз. Бир кабат элек болсун агай. Келиңиз агай. Ассаламу алейкум. Анан айындар, мунун залдын ичи өзү башкача ауыр экен да, мындай энергия башкача да. Анан мындай көп балдардын астына чыгып эле экем. Азыр өзүмдү сезип атам да, мындай чыгып эле экем. Элдер менен сүйлөшүп жүрөбүз, бирок жалаң эле мындай экен, бирок азыр башкача экен да. Анткени эмнеге дегенде бул бир нерсени азыр сездим да агай. Муногу балдардын баардыгынын жүрөгү ошончолук таза да. Булардын жүрөгүндө мындай баягындай экинчи бир тараптуу ой жок да. Ошондуктан бул жердин энергиясы дагы, аура дагы мындай бөлөкчө болуп турат да, адамга жагымдуу болуп, сүйлөр сөзүңдү дагы билбей турам да, кандай деп сүйлөймүн силерге, кандай сөз ылайыктуу болду экен депчи. Эми бир эле нерсе айткым келет. Азыр мына кинодон каармандарды көрдүңөр да. Ошо каармандар мына көз алдыңарда турат да. Булар дагы, мен дагы өзүмдү кошуп айтсам, бир мезгилдерде азыр мына алдыда отурган, монтип отурган балдарды көрүп эстеп кеттим да, клубтарга барып ушинтип көрчү элек, алдына отуруп алыпчы. Ошого бактылуу болчук да, ошо бактылуу күндөрдө отурасыңар. Анан айындар, бул бактылуу күндөр бир убактарда силерге тарых болот. Бир убактарда ушуну эстейсиңер. Мына божурайган жаныңарда досторуңар бир күнү силерге ушундай тирек болот, бир тууган болот. Ошондуктан биринчиден эмне дегенде, бул жерден биринчиден достукту күчөтүш керек. Ишеним болуш керек. Ар бириңердин алдыңарда келечек турат. Ал кандай келечек дегенде, бул жаркын келечек. Ушул балдар дагы ушундай бир мектептерден ушундай эле окуганда, бүгүнкү күнү эмне дегенде артынан мындай адамдар ээрчиген, муну менен сүрөткө түшүп койгондо мындай самаган эмне болду? Мындай лидерлердин бири болуп чыгып келди. Ошондой ар бириңердин жашооңордо бар болгону бул нерсени эмне? Ошол нерсенин үстүндө тууру түздөп алып, анан мамиле кылыш керек да. Ошон үчүн кааларым силерге, силер дагы ушундай бир мыкты уул кыздардан болуп, Кыргызстандын желегин желбиреткен мыкты азаматтардан болгула. Чоң рахмат. Анан азыркы сөздү биздин тасмабыздын башкы каарманы, ушул идеянын автору десек да болот. Ушул идеяны ушуну тарталы деп сунуштаган ушул Саламат Калыбек уулу. Чоң рахмат балдар, чоң рахмат агайлар, ушундай бизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп, чындыгында биз дагы ушул чыгармачылык менен алектенип жүрүп, мындай ушундай балдарга же болбосо ушундай жакшы бир иштерге көптөн бери катыша элек экенбиз. Мүмкүнчүлүк түзүп берип атканыңыздарга ыраазыбыз. Анан балдар, кыздар, сиздерге эмне демекчимиз? Күчтүү болгула демекчимин. Азыр Талант байке айтып атпайбы, мына лидер болуп, сүрөткө түшкөнгө мындай самаган адамдар депчи. Чындыгында биздин убакта дагы ушундай кыйын учурлар болгон. Мына мен театр окууга тапшырганда бул мен кызыгуум болгон. Мен актер болом деп кызыккам. Кызыккан нерсеге сөзсүз түрдө кыйынчылык менен жетет экенсиң. Ал өтө бир оңой болбойт экен да. Мен ошол Бишкекке келгенде, Бишкекте бир дагы тааныш тууганыбыз жок эле. Анан ошондо биз группалаштарыбыз менен бир квартирага чыгып,
аягында ал балдар чачырап кетип, мен жалгыз калып, квартираны төлөй албай, анан окуудан да калбаш керек да. Анан төлөй албай мен эмне болгом? Мен 3 ай көчөдө жашагам. Сумкамды асынып алып, скамейкаларга уктап, окуудан калбаш үчүн мен түнү менен ошол скамейкада уктап туруп, эртең менен кайра окууга барчумун. Ошентип жүрүп, кеч күзгө чейин, кыш келгенге чейин жашап, анан суук тийип, ооруп, ушундай бир кыйынчылык күндөрдү өткөргөм да. Чындыгында бул нерсе оңой болбойт. Анан бул нерсени күрөшө берип, анан акырында ушундай бир өзүңдүн кыялың, өзүңдүн максатыңа жетет экенсиң. Сиздерге да ушундай нерсени каалайт элем. Силер эмнени самасаңар, эмнени кыялдансаңар, ошол нерсе менен алектенгиле, ошол нерсени сүйгүлө, ошол нерсенин чебери болгула демекчимин. Бул бардык нерсе оңой келбейт. Билем, бардыгыңардын өзүңөрчө кыялыңар бар. Ошол кыялдардын мыктысы болсоңуздар, чындыгында сиздердин жаныңыздарда да мыкты адамдар ээрчийт, мыкты адамдар силерди курчап жүрөт. Эч качан кыялданганга чек койбогула, кыялдангыла, кыялдардын бардыгы орундалат. Бар болгула. Чоң рахмат. Эми кийинки сөздү ушул биздин ушу кинонун жаратмандарынын бири, барыңар билет болушуңар керек, кинолордон көрүп калган болушуңар керек, Дин Мухаммед, кинонун экинчи режиссеру. Саламатсыздарбы балдар, кыздар. Биринчиден агайларга ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бизди себепкер болуп алып келгендериңерге чоң рахмат. Ушундай балдарга багыт берип, тарбия берип, дагы көп эмгектерди кыла бериңиздер. Силерге алкыш, силерге ден соолук, силерге бекем ден соолук каалайбыз эң биринчиден. Анан эми балдар, кино барыңарга жактыбы? Чоң рахмат. Эми бул кинонун багыты аябай терең. Негизгисинен бул жыныгы жашоодон алынган кино. Көрдүңөр, эми түшүнгөндөр болду болуш керек. Анан эми бул кино менен биз эмнени айткыбыз келди? Бул кино менен көрдүңөрбү, кандай гана сыноо болбосун, мындай сыноо, бул кинодогудай сыноо азыркы учурда адам баласынын көп санында мындай сыноо жок да, мындай сыноо болгон эмес. Жада калса мындай сыноо болгондо дагы мындай сыноонун да жеңсе болот деген максатты бергенбиз бул кинодочу. Ошонун баары эмнеден? Ошонун баары биринчиден жүрөктөн ишеним, анан Кудайга болгон сезим, ишеним, анан аракет да. Ошол аракетти кылсаңар баары жакшы болот деген максатты бергенге аракет кылганбыз. Мен ойлойм, бул кинодон көргөн ар бир көрүүчү өзүнө керектүү жакшы маалымат, жакшы сабак алат го деп ойлойм. Ошондуктан силерге кааларым, өзүңөрдү биринчиден карагыла. Саламат байкеңер айткандай, өзүңөрдүн бир кыялыңар болсо, ошол кыялга жанталашкыла, умтулгула. Кыялы эч качан оңой келбейт. Биз дагы ушундай жакшы кыйынчылык күндөрдү көргөнбүз. Мисалы, жакшы нерсеге жетиш үчүн, бир ийгиликке жетиш үчүн бир нерсени кечиш керек деп айтышчу да бизге устаздарыбызча. Ийгиликке жетиш үчүн бир нерсени кечиш керек. Мисалы, сабакты жакшы окуш үчүн уйкуну кечиш керек. Сабакты жакшы окуш үчүн оюнду азайтыш керек дешчү. Ошол нерселер чындыгында туура экен. Ошол нерсени силер азыртадан мээңерге жакшы туюп, акылыңарга жакшы киргизип, азыр кичине аракет кылып койсоңор, кыялыңарга аракет кылып койсоңор, мен ойлойм кийинкиликте өзүңөргө жеңил болот. Кыялыңарга буйруса аракет кылгыла, жеткиле, силерге ишенебиз буйруса. Азаматсыңар, молодцы, чоң рахмат. Чоң рахмат. Дагы бир бизде коногубуз бар, атайын биз чакырганбыз. Барыңар эле таанып болушуңар керек. Дастан мырзага бир сөз болсун. Келиңиз. Ассалам алейкум, амансыздарбы? Биз ушул кинону көрүп, биз да аябай таасирлендик. Көп жерлерге айтып жүрөбүз, ана мына бүгүн ушул мектепке келип отурабыз. Буга чейин да мектептерге көп эле барып жүрөбүз. Балдарды китепке кандай кызыктырабыз деген темалардачы. Бирок көп мектептерге барабыз. Мындай балдардын мындай көзүнөн, жүзүнөн, мамилесинен, кыймыл аракетинен билинет да, ким мындай курч же мындай бир үмүтсүздүккө батып калган. Бул жерден көрдүк, сыртта да жаш балдарды көрдүк. Баарыңыздар да мындай бир көзүңөрдө жалын, мындай бир курч жаштарсыңар да. Кудай буйрса силер да келечекте мынакей азыр өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, мыйзам кандай иштеп, мамлекетибиз кандай өнүгүп атканынчы. Эртең сиздер чоңойгондо да бул жерде отургандардан министрлер чыгат, чоң мыкты инсандардан чыгат, балким президенттер чыгат. Ошондойго биз тилектешпиз, үмүт кылабыз. Жана ошондой эле бул жерде азыр ушу киного көз жаш болуп аткан карындаштарыбыз кийинки турмушта эч кандай көз жашыңар көзүңөрдөн жаш акпасын, жакшылыктарда гана көзүңөрдөн жаш аксын деп тилек кылабыз. Ийгиликтерди каалайбыз. Ушул жерден агайларды угуп, жакшы окуп, чоңое турган болсоңуздар, сөзсүз келечегиңер жакшы болот. Ушундай тилек кылабыз. Эртең сиздердин ушундай кино тартып, же жакшылык иштериңиздерде биз да дал ушинтип кызмат кылалы. Бар болуңуздар.
Анан биздин дагы бир өзгөчө коногубуз бар, ал биздин жакын досубуз Бакай. Бул Бакай жөнүндө тааныштырып коеюн кыскача. Бакай ушул жерден 10 жыл мурун окуп кеткен. Ушакта бүтүрүүчүсү. Азыркы учурда 3 баланын атасы, 3 баланын атасы, жакшы жолдош, жакшы дос, жакшы кыйын бизнесмен. Бизди ушул алдыга сүрөп, дин жолунда бизди алып жүргөн досубуз ушул Бакай. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Мен эсимде бир 15-16 жыл мурун мен да ушундай эле сиздердей болуп отуруп бияктан кино көргөм да. Бирок арадан бат эле өтүп кетти ал убакыттарчы. Эми сиздерде деле ошондой болот. Бирок мен өз башым менен ант берип туруп айта алам. Эң жакшы досторум, эң жакшы санаалаштарым, эң жакшы жакын көргөн адамдарым чогуу комнатада чогуу чоңойгон классташтарым да. Эң жакын адамдар. Анан эң тың досторум, эң тың классташтарым, кыздардан дагы, балдардан дагы эң мындай астыда жүргөн ар дайым ушул жерде окуп, жатып чоңойгон, мен менен чогуу бирге болгон классташтарым да. Анткени мен бул жерде кандай чоңойгонун, кандай жашоонун ички системасын билген адам катары айтам. Мындай мойнум менен агайларга айта алам, могу балдардын эч качан жерде калбайт. Эч качан жерде калбайт. Анткени булар деген мындай уютку, бардык нерсени көрүп койгон эркек балдарга айта алам, ашказанда таш кирип кетсе дагы аш кылып коет, буюрса. Болду, ушундай эле сөздөр. Бардык максаттар астыда буюрса. Анан балдарга да, кыздарга да айтам, мектепти бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө бир профессиянын ээси болууга чакырат элем. Сөзсүз түрдө. Анан жөн эле тияка барып иштеп кетем, бияка барып иштеп кетем деп мындай жакынкы нерсени ойлонбой, астыга арканды алызыраак таштап, сөз түрдө бир университетте, алдыңкы университеттерге окушка, ошол жерде окуп бүтүрүп, мына профессионалдуу өз бир ишиңердин мыктысы болууга чакырат элем. Анан бир нерсени айтып кетет, азыр агайлар менен сүйлөшүп атып, буюрса агайларды келип турабыз дешти. Булардын баардыгы звездалар да, тааныйсыңар да, таанышып алдыгы. Буюрса келип турабыз дейт, силер менен той ойнойбуз дейт, китеп конкурстарды кылабыз дейт, жакшы максаттарды коюп атабыз. Кудай буйрса силер менен чогуу ишке ашырабыз деген ойдобуз. Анда ошол мектептин мүдүрү Жыргал агайга сөз берсек. Эми урматтуу окуучулар, биздин негизги эле бир абдан кинону көрүп атканда бир максатыбыз бар, Ушул кинонун ичиндеги болгон мазмунду көрүп, өзүбүзгө сиңирип, тарбиялуу жагын алып калуу. Бүгүн силерге абдан чоң таасир этти го деп ойлойм. Бүгүн келген биздин мынакей чыгармачыл жамаат, ичиндеги аткарып аткан каармандар биз менен болуп атканы аябай чоң кубаныч. Ошондуктан сиздерге терең ыраазычылыкты билдирем. Анан кийин ушул биздин окуучулардын атынан, биздин мектептин жамааттын атынан сиздерге бир кичине алкышыбыз бар. Ошону тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Урматтуу Темирлан Акматов мырза, сиздерди керексиң үй бүлөлүк көркөм драманын жарыкка чыгышы менен кызуу куттуктайбыз. Кыргызстандын агартуу тармагы масштабтуу өзгөрүү алдында турганда улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык окуучулардын билим тарбия, руханий, адеп ахлактык жактан калыптанышына зор салым кошуп, балдарды сүйүү менен бирге жашоодо өз жолун табууга, үй бүлө баалуулуктарын барктоого, алардын чыгармачылыгын өнүктүрүүгө чоң салымыңыздарга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздердей күчтүү, кубаттуу, креативдүү жаш кадрлар ар дайым үлгү жана өрнөк. Коомдогу тарбия чөйрөсүн түзүүнүн даңгыр жолунда сапарыңыздар байсалдуу болсун, жаңырталы, ылдамдайлы, өнүгөлү. Ошондой эле Талант Бекматов мырзага. Ошондой эле биздин Толкунбек деп мурда билсек, эми Адилет деп билебиз, эми дагы чоң-чоң каармандарды күтөбүз. Калыбек уулу саламат мырзага, Ошондой эле
Талантбек уулу Жыргал мырзага. Ошондой эле Тариел уулу Даниэлге. Так, ошондой эле Орозбеков Дин Мухаммедке. Сортун кишидеги ким эле? Сортун кишидеги ким эле? Iya. Анан ошондой эле Бактыбеков Нурлан мырзага. Сиздерге да кең ыраазычылык. Мына бул жигит менен сыймыктансак болчу да экен, Мына ушул биздин куттуу уябыздан бүтүп кеткен экен. Мына азыр көрүнүктүү кыргызыбыздын Исаны болуп калыптырсыз. Ушул балдардын өрнөгү сиздерге дагы дайыма үлгү болуп келет. Жапарып баштагандар Кепканымда алсаңыз кут болуп калат элем. Чоң суреттешпей эле, келиштирет.